Россиянын спецназтары силер бизге жакпайсыңар деп Молдокенин ошол жерден сакалын кесип салганын мигрант төкпөй чачпай айтып берди. Орусияда 9 жашар кыргызстандык бычакталып каза болду. Жакындарына жана ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Лампочкалар кыймылдап, Тажикстанда өтө каттуу жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстанга дагы сезилген. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык көлдөгү айылда катталган катуу шамал боюнча маалымат берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 апрелге караган түнү Ысык көл облусунун Туура суу айылында катталган шамалдын ылдамдыгы секундасына 25-30 метрге жеткенин билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шамалдын кесепетинен жалпы 35 турак үй жана анын 29-у камсыздандырылган, 26 чарбалык курулуштар, 3 социалдык объект жабыркаганын белгиледи. Министрлик жарандык коргонуу комиссиясы келтирилген материалдык чыгымды болжол менен 1.436.775, анын ичинен социалдык объектилер 101.200 сом деп эсептегенин кошумчалады. Буга чейин Тоң районундагы аталган айылда катуу шамал үйдүн чатырын учуруп, тосмо дубалды кулатканы айтылып, ОКМ жеринде жарандык коргонуу комиссиясы иш алып барып жатканын кабарлаган болчу. Булак Супер KG. Anam bir vaqt uyga o'tirganda Орусияда 9 жашар кыргызстандык бычакталып каза болду. Москва облусунда кыргызстандык 9 жашар жаш өспүрүм бычакталып каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазды. Маалыматка караганда окуя 9 апрелде болгон. Аны 14 жаштагы өспүрүм бычактап салган. 9 жашар бала тез жардам муунасында каза тапкан. Ал эми бычактаган бала өзүнө да кол салууга аракет кылып, бирок анын аракети өз убагында токтотулуп, медициналык жардам көрсөтүлгөн. Орусиянын башкы тергөө башкармалыгы шектөө кармалып, күнөөсүн мойнуна алганын билдирген. Ал тергөөдө баланы башка улуттан болгондуктан бычактаганын айткан. Мындан улам улуттар аралык кастыктан улам өспүрүмдү өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектөө камакка алынган. Булак Супер KG. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакырова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен АКШда аял киши адам сөөктөрүн сатууга айыпталып кармалды. АКШнын Флорида штатында аял киши адамдын сөөктөрүн интернет аркылуу саткан деген шек менен кармалган. Бул тууралуу Fox News телеканалы жергиликтүү полицияга таянып билдирди. Тергөөдө 52 жаштагы айыпталуучу адамдын сөөктөрүн атайлап сатып алып, андан соң интернетке сатыкка койгону аныкталган. Ал интернет дүкөнүнө адам баш сөөгүнүн 2 сыныгын $90, ошондой эле баага моюн омурткасы менен ийин сөөгүн $35, кабырга менен омуртканы жана баш сөөктүн бир бөлүгүн $600 баалап чыгарганы такталган. Соттук медициналык экспертиза баш сөөгүнүн жана анын сыныктарынын жаш курагы 100 жылдан ашык болгон археологиялык табылгалар экенин аныктаган. Ал эми кармалган аял адам ткандарын сатуу боюнча айыпталып, бирок $7500 күрөө менен бошотулган. Булак Супер KG. Бизге жакпайсыңар деп жооп беришти. Москвада сабалган мигрант окуя боюнча. Орусияда Мончодо полиция тарабынан сабалган кыргызстандык мигранттардын бири окуя боюнча азаттыкка айтып берди. Алихан 1 айдан бери Москвада такси кызматына иштеп жаткан. 10 апрелде кечинде жакындары менен Мончого барышкан. Ичиндегилер дүрбүп кача баштады. Биз кошо качтык, бирок эшиктен эч кимди кое бербей коюшту. Анан баарын уруп согуп башташты. Ким уруп жатканын да түшүнбөйсүң, көрө албайсың. Баш көтөртпөйт, колдорунда таяктары, анан электрошокерлери бар. Ошентип баарыбызды ашканага чогултту. Сакалы барларды дагы өзүнчө бөлүштү. Бир байкенин сакалынын жарымын ошол жерден кырып салды. Ал баш бербегенде бетине уруп жатышты. Эмнеге уруп жатканын түшүнбөйбүз. Же документтерибизди сурашпайт. Бир байке тура калып себебин сурады эле. Бизге жөн гана жакпайсыңар деп жооп беришти деген Алихан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган окуя териштирилип жатканын кабарлады.
Видеодо көрүнгөндөй эркек кишилерден баштарын көтөрбөгөнү талап кылышкан. Мындан тышкары уруп жаткан үндөр угулат. Тарап жаткан маалыматка ылайык, бул окуя 10 апрелде Москвада болгон. Полиция Кыргызстанда туулгандар жана учурдагы Кыргызстандын жарандары эс алып жаткан мончого рейд жүргүзгөн. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кыргызстандыктар Москванын Тимирязев району боюнча полиция бөлүмүнө жеткирилип, алардын документтери жана Россияда мыйзамдуу жүргөнү текшерилген. Учурда Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жардам көрсөтүүдө. Мындан тышкары дипломатиялык өкүлчүлүк Россиянын укук коргоргондору тарабынан рейд учурунда мыйзамга жатпаган аракеттердин колдонулушу тууралуу фактыларды тактап жатат. Бул маселе Тышкы иштер министрлигинин жана элчиликтин көзөмөлүндө турат. Тажикстанда магнитудасы 6,4 болгон жер титиреди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Жер титирөөнүн очогу Кожент шаарынын түштүк чыгышынан 170 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөө Өзбекстан менен Кыргызстанда да сезилгени кабарланууда. Жабыр тарткандар же кыйроолор боюнча маалымат түшкөн жок. Булак ЖТТВ Кежи. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Kıvançbek kızı kımbat. Oğlum Muhammed şu жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен азыр Бишкек шаарынын административдик соттун имаратынын жанында турам. Сиздерге жакшы белгилүү болгондой, 28 мартта Ташиевдин мыйзамсыз кайрылуусунун негизинде, БШК кайрылуусунун негизинде, БШК мыйзамсыз ал кайрылуусуну кабыл алып, караштырып, анан кийин мыйзамсыз чечим чыгарып, ошол чечимдин негизинде мени депутаттык мандатынан ажыраткан. Ошого байланыштуу мен административ сотко БШКны сотко берген болчумун. Биринчи биздин менин кайрылуумду, жалобамды, заявлениямды улар кабыл алган эмес, экинчисинде кабыл алган эмес, ар түрдүү майда чуйда шылтоолор менен кабыл алган эмес. Но бирок үчүнчү жолу уже заявлениямды бергенден кийин алар мурда эгер менин заявленияларымды ар бир заявлениямды 3 күн карап, анан кийин кабыл албай аткан болсо, мунусунда бир күндө эле карап, 3 апрелде берген болсом, 4 апрелде уже кабыл алып, кароого алдык деген чечим чыгарып берген. Ошол чечимге ылайык 23 апрелде уже биринчи алдын ала сот отуруму болгон болчу. Болуп ошентип чечилди. Бирок мен баягы журналисттер айткандай, мынтип тез кабыл алганы мандайм бар дегендей, жаңа административно-процессуальный кодексте абдан внимательно карап чыгып, мен азыр жанагы берген арызымды, кабыл алган арызымды мен кайра алганга мажбур болуп атам. Себеби деген, эгер мен бул арызымды кайрадан алып, БШКга заявление жазып, анан кийин баягы сотко чейин териштирүүлөрдү ЦИК менен бирге териштирбесем, анда значит 28 числосуга чейин, апрелге чейин эгер ушуну кылбасам, мен толугу менен БШКнын үстүнөн арыз берген укуктан айрылып калат экенмин. Ошондуктан мен азыр аргасыз бул арызымды кайра алып, азыр эми барып ЦИКке
kayradan arızımды жазып, цик менен сотко чейинки териштирүү жүргүзүп келгенден кийин, анан кийин уже сотко берсем, анан кеңири сотко бере берсем болот экен. Ата булардын мындайча өзүнүн булардын бир эмеси бар экен да, хитрлыгы бар экен. То есть азыр мен эгер 28 апрелге чейин булар 23 апрелде сот болот деп атат, алдын ала биринчи сот болот дейт, отуруму. Эгер мен 23 апрелге чейин азыр кайта албай, өзүм арызымды албай, 23 апрелге чейин эгер карап отура турган болсом, биринчи сотту өткөрөттөр дагы, анан кийин 23 апрелде, анан 28 апрелге чейин созуп туруп, мисалы 29 апрелде отурум жүргүзүп туруп, ошонун негизинде силер могу алдын ала отурумдарды алдыны сотко чейинки жанагы териштирүүлөрдү цик менен жасап алыпсыңар, ошонун негизинде биз силердин арызыңарды кабыл ала албайбыз деп туруп, кайрамага берип койсо, ошону менен баягы сроктор бар деп өтүп кеткенден кийин, жанагы БШКнын мыйзамсыз чечимини кайрадан сотко бергенге вообще эле эч кандай мүмкүнчүлүк болбой калат экен да. Ошондой, мындайча айтканда, азыркы мен муну менен эмнени айткым келет? Мындайча айтканда, биздин соттор бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандарынын кызыкчылыгын, укугун коргоонун ордуна ошондой мыйзамдын эле алкагында ошондой капкандары бар экен. Ошол капкандарга түшүрүп алып туруп, Кыргызстан жаранынын укуктарын, кызыкчылыктарын каалагандай депсеп, бирөөлөрдүн заказын аткарып, же болбосо бирөө акча берсе, ошолордун акчаларды бергенден адамдардын кызыкчылыгы менен жана башка өздөрүнүн кызыкчылыктары менен ушундай капкандарга салып, бүт бардыгы элдин кызыкчылыгын ушинтип депсей берет экен. Ошондуктан мынау биздин мынау миңдеген адамдар сотко наразы болуп, чындыкты таба албай, адилеттүүлүктү таба албай күйүп пышып жүргөндөрү, ошонун аркасынан прокуратурага барып, ал жерде да эч жерде чындыкты таппай, өздөрүн күйгүзүп аткандагын, өздөрүнө өрт салып, жанынан тоюп, жанагы эмес чындыкты таппаганына чыдай албай, ошол күйүүтүнө чыдай албай, өзүгө кол салгандар көп болуп атат. Вот ошондуктан мен муну азырынча алдын ала кичине силерге билдирүү жасап коеюн деп атам, өзүмдүн опытым менен бөлүшүп, силер дагы ушуну билип жүргүлө деген ойду айткым келет. Чоң рахмат.